Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу Кыргызстанда жашагандар. Элибиздин башында бир мүшкүл болуп, бир оору келип, абалыбыз кыйын учурда жашап турганыбыз чындык. Өзүмчө ойлоном. Бул эмден деген. Кандай мүшкүл? Бул мүшкүл кайдан келди? Балким менин кыргыздык менталитетим орунун көбөйүшүнө себеп болдубу? Анткени менин үйүмө келген мыйманды кантип чыкты? Эч качан чыктап айта албайм. Бул ата бабамдын салты. Келген адамды мен чыктырышка эч кандай акым жок. Дүйнө жүзүнүн элдеринин салттарына кызыгып көрүп келем, бирок кыргыз элинин салтындай салт жок. Кайсыл үйгө кирбеңиздер, сөзсүз түрдө нан ости дейт. Бул биздин улуу салтыбыз. Эми азыркы жаштарга бир аз нааразылык деле болом, анткени мен кичинекей экенимде коңшулардын үйүнө киргенибизде нан бербестен ошо нандын үстүнө сары майда сүркөп берели. Азыранда жок. Эми бул салтыбыз эч качан жоюлбаса керек. Жоя албайбыз. Ошондуктан бул орунун көбөйүшүнө мен келген үйдө келген адамды кете албаганда болушу мүмкүн. Жок. Мен үйүмө келген адамды сен коронавирустун кет деп эч качан айта албайм. Бул антип айтууга мен эч кандай акым жок. Эми элдин башында ушундай бир апааттар болот экен. Адам заты бир топ ооруларды башкынан өткөрүп келген экен. Тарыхка каралсаңыздар болот. Интернетке кирип окусам, чума ооруусу 14-жылында пайда болгондо Европанын 60% адамдар өлгөн экен. Бул деген сөз 50-60, балким 100 миллиондогон адамдар. Аны дагы адам жеңип келген, адамзат жеңип келген. Андан кийинки холераны алып келиңиздер, аны дагы жеңип келген. Будай буруса бул орунду деле жеңебиз. Ал эч кандай бир кыйынчылыгы жок. Ошол орунду жеңүүнүн алдында бир топ маселелер турат да. Мен сөзүмдүн башында ушундай кайрылдым. Кыргыз элим, кыргызстандыктар, Кыргызстанда жашагандар деп. Анткени кыргыз элинен башка дагы менин Кыргызстанымда өзбек бир туугандарым жашайт. Орус бир туугандарым жашайт, татар бир туугандарым жашайт, уйгур бир туугандарым жашайт, дунган бир туугандарым жашайт. Көпчүлүк учурда ушул жардам бергенде бул жерде мен эч кандай улутчулдук кылып бир элди жаман дегенден өтө алысмын. Кудай алдында акмын. Sen дунган, sen өзбек деп бөлгөндөн Кудайдын алдында тазамын. Андай оюмда жок. Бирок ушундай жардамдарды келгенде эч кандай бир өзбек улутундагы элден, орус улутундагы элденби же дунган улутундагы элденби жардам болду деген уга албайм да. Макул, бүгүнкү күнгө чейин жардамды, балким мен жаңылып аткандырмын. Жардамдар болуп аткандыр. Мен билбей калгандырмын. Ийилип кечирим сурайм сиздерден. Бирок бүгүнкү күнү коронавирус, сен өзбексиң, сен кыргызсың, сен орустуң дебей бардыбызга теги келип атат. Дарыланып аткан дарыларыбыз жетишпей атат. Больницаларда орун жок болуп калып атат. Дарылар эч качан бекер келбейт. Ошондуктан жапа тырмак бардыгыбыз
бардығыбыз. Елдің başına оор iş келгенде, misal үшін 16 жылқы үркімді алайлы. Қырғыз елі жалғыз болчу. Қырғыз елі ғана үрккен. А бүгін жоқ. Бүгінгі апаттың başında Қырғыз елінде dünya жүзіндегі жарым елдің, мұндайша айтқанда 100-ден ашық ұлт жашаған жамаат ел барбыз. Бардығыз жапатырмақ бір-бірімізге жардамдасақ, бұл орынын тезлей жеңебіз. Ошондуктан мен кайрылар элем. Бир гана кыргыз улутундагы адамдар эмес. Өзбек бир тууганым, орус бир тууганым, дунган бир тууганым, уйгур бир тууганым. Иши кылып дегеле жашаган кыргызстандыктар бардыңыздарды чакырып кетейин. Сиздер менен чогуу бир иш аракет кылсак жеңип чыгабыз. Ооба, биздин экономикалык абалыбыз оорураак. Эми коммунелен бардыгыбыз эле келип келип мамлекетти, президентти, премьер-министрди, депутаттарды жамандап келиш бардыгыбыздын колубуздан келет. Бирок аларды жамандагандан не пайда? Андан көрө бардыгыбыз биригип, чогуу алыбыздын жетишинче бири-бирибизге жардам берип, ушул орунду жеңели деген ойду айткым келип турат. Кыргыз элинде жакшынакай бир макал бар. Кайсыл жердин жерин жердесең, ошол жердин ырынырда. Өзбек бир тууганым, дунган бир тууганым, жана башка улуттагы бир туугандарым. Бүгүн биригейле. Бардыгыбыз чогуу алыбыздын жетишинче бири-бирибизге жардам берип, ушул апаттан чыгып кетели. Бүгүнкү менин кайрылуум өзүмөн баштайын. Анткени балдарымдын бардыгы Россияда, башка жерлерде иштеп жүрүшөт. Ошол өзүмдүн балдарымдан баштайын. Урматтуу Новосибирскиде иштеп аткан балам Касымов Урмат. Сенин алдыңда турган жөрө жолдошторуң, ошол жердеги тууган уруктар келгиле, Кыргызстанга жардам бергиле. Урматтуу жакшы көргөн балам Калыс, сенин коллективиң бардыр, жөрө жолдошуң бардыр, тууган уругуң бардыр. Силер жардам бергиле. Көкүрөк күчүгүм, эрке кызым Каникей. Каникей нанайын, Москвадасың. Ошол жердеги турган тууган уругуң менен, эли журтуң менен алыңардын жетишинче Кыргыз элине жардам бергиле. Бул мен силерге ата катары кайрылуум. Мындан сырткары дагы кайталап келейин. Андан айын өзбек бир тууганым, дунган бир тууганым, башка улуттагы бир туугандарым. Келиңиздер, бардыгы чогуу ушул орунду жеңели. Бул орунду жеңиш үчүн бир гана нерсе, сараңдык кылбай, болубуздан келишинче бирки акча каражаттарын топтоп, ушул орунду жеңе турган бардык аппараттарды, дарыларды сатып алабыз. Болгондо ошол. Келиңиздер, дагы кайталайын. Кыргыз элинин жакшынакай макалын кайталайын. Кайсыл жердин жерин жердесең, ошол жерин ырынырда. Бүгүн бардыгыбыз чогуу Кыргызстан деп ырдайлы. Эгерде бир ушул кайрылуумда кандайдыр бир-биринин көңүлүн оорутуп алайын деген эч кандай оюмда жок болчу. Болсо сиздерден таазим этип кечирим сурайм. Мени кечириңиздер. Бирок бүгүн бардыгыбыз бир туруп ушул бири-бирибизге жардам берип, ушул оорудан чыгып кетүү зарылчылыгы келип турганын айткым келди. Ишенем, бардыгыбыз
çoğu bir-birimizge jardam berip, tez aranın içinde жақсылықтарға жолугушканыбызга чын жүрөктөн ишенем. Тынч болуңуздар, бар болуңуздар, ушул оорудан алыс болуңуздар. Агарга бүгүнкү ушундай кыйналып турганыбыздын артында ысык чай ичкен күндөр келер. Ошондо кайнанайын, өзбек досум, siz ошол ооруда мынанча жардам бергенке мына сакайдык деп бири-бирибизге сыймыктануу менен айтып отурурдай болойлу. Чоң рахмат сиздерге.